Өлкө башчы Садыр Жапаров билим берүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Президенттин басма сөз кызматынан билдиргенде, мыйзам калкка көрсөтүлүүчү билим берүү кызматтарынын сапатын жакшыртуу жана жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу, ошондой эле заманбап талаптарга жооп берген эмгек рыногунда атаандаштыкка жөндөмдүү инсанды өстүрүү жана калыптандыруу үчүн билим берүү тутумун реформалоо максатында кабыл алынган. Алса кабыл алынган мыйзам төмөнкү жаңылыктарды камтыйт. Формалдуу эмес билим берүү процессинде же өз алдынча практикада ээ болгон жарандардын кесиптик компетенцияларын көндүмдөрдүн сертификациялоо жана валидациялоо институту киргизилет. Жогорку окуу жайларына өзгөчө статус ыйгар маселелерин жана алардын ишин жөнгө салуу, онлайн билим берүү уюмдарынын ишин жөнгө салуу, билим берүү уюмдарынын билим берүү кызматтарын каржылоонун ваучердик механизмин киргизүү, тизмедеги министрлер кабинети тарабынан бекитилүүчү автомектептердин ишин, ошондой эле адамдардын өмүрүнө, ден соолугуна зыян келтирүүчү тобокелдиги менен байланышкан кошумча билимди кошпогондо, менчигинин түрүнө карабастан мектепке чейинки жана кошумча билим берүү программаларын ишке ашыруучу билим берүү уюмдарын лицензия алуудан бошотуу. Белгилеп кетсек, мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 29-июнда кабыл алынган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кытайдын Синьцзян уйгур автономиялуу районуна сууар иш сапары менен барды. Бул тууралуу кечээ 16 августта өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, иш сапардын алкагында өкмөт башчы сууардын жетекчилиги менен бир катар эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Анда эки тарапты кызыктырган бардык тармактар боюнча маселелер талкууланат. Белгилеп кетсек, иш сапар Кытай коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин саясий бюросунун мүчөсү, Кытай Республикасынын Синьцзян уйгур автономиялуу районунун партиялык комитетинин катчысы Ма Сенжуйдун чакыруусу боюнча уюштурулган. Ал ушул жылдын март айында Кыргызстанга келген. Ысык көлдө милиция кызматкерлери пансионаттын кызматкерин көлгө чөгүп бараткан жеринен куткарып калышты. Бул тууралуу бүгүн 17 августта Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой, Ысык көлдө Тел Тору пансионатынын директору Ички иштер министрдин Атайын багыттагы полкунун кызматкерлерине түнкү саат 1:00 чамасында кайрылып, пансионатта иштеген кыз жок болуп жаткандыгын айткан. Ага ылайык полктун кызматкерлери Таласбек уулу Нурсултан жана Юсуп уулу Мирлан ыкчам көл жээгине барган учурда сууга чөгүп бараткан кызды куткарып, биринчи медициналык жардам көрсөтүшкөн. Куткарылган жаран Арын облусунун 86-жылы туулган тургуну болгон. Дагы бир адам өмүрүн сактап калган милиция кызматкерлерине пансионаттын директору ыраазычылыгын билдирген. Жогорку кеңеш 130 дана компьютер сатып алууга сынак жарыялады. Бул тууралуу маалымат мамлекеттик сатып алуулар порталына жарыяланды. Маалыматка караганда, компьютерлерди сатып алуу үчүн 7,8 миллион сом пландалган. Анда электрондук каталог аркылуу эң аз баа көрсөтүү негизги критерий болуп саналат. Конкурска катышууну каалагандар 3 жумушчу күндө, тагырааган 22 августка чейин өтүнмө берүүгө үлгүрүшү керек. Бүгүн 17 августка карата борбордук шайлоо комиссиясы Ленин округундагы кайра шайлоого катышууга арыз берген 9 талапкерди каттады. Бул тууралуу БШКдан кабарлашты. Маалыматка ылайык, шайлоо документтерин кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топтун корутундусунун негизинде 9 адам катталган. Бүгүн 17 августка карата чет элдик валюталардын курсу менен тааныштырабыз. Бишкектеги коммерциялык банктарда доллар, рубль жана евронун курсу төмөндөгүдөй болууда. 1 доллар 87 сом 70 тыйындан сатып алынса, 88 сом 32 тыйынга чейин сатылууда. Рубльды сатып алуу 89 тыйындан болсо, сатуу 96 тыйынга чейин барууда. 1 еврону сатып алуу 95 сом 10 тыйындан болсо, 97 сомго чейин сатылууда. Ал эми улуттук банкта 1 доллардын курсу 88 сом 30 тыйын деп көрсөтүлөт. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.